Дүйнө кабарларына келсек, Дональд Трамптын АКШга президент болуп келери менен өлкөдө ызы-чуу жараткан жаңылыктар кадимки көрүнүшкө айланып бараткандай. Дүйнө Трамптын баскан турганын тартып сүйлөгөн сөзүнө чейин талдап, анын Ак үйдүн беделине тийгизген таасири тууралуу пикирлерин жазышууда. Америка Кошмо Штатынын биринчи жүзү болгону менен жасаган аракеттери ага төп келбес деген бир батыш маалымат каражаттары жазып чыгышууда. Трамптын ички ишин тышкы күчтөр менен бөлүшкөнү акылга сыйбаган көрүнүш катары баалашууда. Мисалга алсак, Трамп Орусиянын тышкы иштер министри менен жолукканда ФБРдин жетекчисин жумуштан алганын кубануу менен айтып бергени бар. Трамптын мындай түшүнүксүз жоруктарынан кийин АКШга ага импичмент жарыялоо сунуштары айтыла баштады. Американын башына күтүүсүз шайланып калган Трамптын бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү, дүйнө таң калтырган долбоорлору тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов менен бүгүнкү берүүбүздө сүйлөшкөнү жатабыз. Исмат, жогоруда мен айтып өткөндөй, күтүүсүз билдирүүлөрү деп багы сунуштарын баскан турганы менен коомчулукта таң калтырып жаткандыгын айтып өттүк. Негизи Трамптын бюджетти кыскартуулары тууралуу долбооруна токтоло кетесизби? Рахмат Айгерим. Американын президенти болуп шайланган Трамп башында келген эле ошол бюджеттеги каражаттарды кыскартам деген эмилген эле баштаган болчу. Алардын катарында билим берүү, социалдык багытта, ошондой эле жана илим, дипломатия багытындагы каражаттарды кыскартып, анын ордуна аскердик күч, АКШнын армиясын күчөтүү максатындагы долбоорлорду ишке ашырууну белсенген. Алардын биринчи долбоору бул коргоо кеңешинин каражатын 9%га көтөрүп, ошондой эле ички аскерлерге бөлүнгөн акчаны 7%га которуу маселесин көтөрүп чыккан. Бул жерде дүйнөлүк деңгээлдеги массалык маалымат каражаттары жазылып жаткандай. Ал жактагы эксперттер көбүнчө ошол Америка Кошмо Штатынын президенти Трамп бул каражаттарды кыскартпай эле аны көбөйтүп салды деп бир катар пикирлерин жарыялады. Себеп дегенде ошол армия жагына кеткен каражат маданият жагына кыскартылган каражаттан ашып кетиши мүмкүн. Бул Трамптын туура эмес кыймыл аракеттеринин бири болду деп сынгалды. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттары мындан кийин буга чейинки ишке ашырылып келген билим берүү тармагындагы долбоорлор толугу менен натыйжасын бербей калышы мүмкүн деген дагы сындар айтты. Андан тышкары Американын өзүндө эң жакыр жашаган социалдык катмар Трамптын программасынан жабыркап калышы мүмкүн деди. Себеби ал саламаттыкты сактоо, анан социалдык катмардагы каражаттарды 21%га чейин кыскартам деген сунуштарын билдирген болчу. Муну менен ошол Американын өзүндө жашаган же болбосо башка тыштан келген мигранттардын жашоосу эле төмөндөп, алар эч кандай Трамптын өзгөртөм деген экономикалык долбоорлоруна ичи чыкпай жаткандыгын билдиришкен. Серепчилердин пикиринде Трамп акчаны кайсыл жактан үнөмдөп, кайсыл жакка көп коротуп жатканын өзү дагы жакшы түшүнө элек деп баа беришти. Каражаттарында дагы азыр биз окуп жаткандай ушул орус саясатчылары Трампка анын айланасындагы жакындары аркылуу таасир этип жатат деген маалыматтарды байма-бай жарыялап жатышат. Бул маалыматтын чын бышыгы канчалык экен, анан буга кызыгып көрдүңүзбү? Ошол Трамптын күйөө баласы Кушнердин жана Орусиянын Америка Кошмо Штаттарындагы элчиси Кисляков менен болгон мамилелери, ал менен шайлоо алдындагы телефондук байланышуулар тууралуу Reuters агенттиги буга чейин эле Американын мурун башкы кызматтарда иштеп келген кызматкерлерге таянып берген маалыматына ылайык, ал жакта ошол Орусия менен Американын ортосунда шайлоо процесстерине ошол Трамптын күйөө баласы аралашкан деген маалыматтарды Reuters агенттиги жазып чыккан болчу. Бул бирок чындыкка дал келбестигин Трамптын күйөө баласы Кушнер четке каккан. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар, бул тууралуу азырынча толук маалымат жок. Андан тышкары Трамптын дагы бир кичи жакын деле болгон бир кыймыл аракети Орусиянын тышкы иштер министри Лавров менен жолукканда ФБРдин жетекчисин кызматтан алууда ал өзүн кубанып, бул менин башыма бир бале болгон бир нерседен кутулдум, жеңилденип калдым деп өзүнүн кубануу менен ушундай пикирин айтып берген. Бул дагы Америка коомчулугунда аябай сынга кабылды. Себеби Американын Ак үйүндө жасалып аткан иштерди башка мамлекеттин тышкы иштер министри менен бөлүшүп жатканы бул
Америка эли үчүн уят эле көрүнүш деп баалашууда. Биз бүгүнкү беле кетейин, Трампка байланыштуу бул жаңылыктарды жөн жерин алып жаткан жокпуз. Өз кезегинде буга чейин багы импичмент жарыялоо маселеси буга чейин айтылышы бүдөмүк болчу, бирок бүгүн эле чет элдик басмалардын жазышына караганда шаардагы бир катар АКШдагы тактап айтканда 10го жакын шаар ошол Конгресске сунушун берди. Бул Трампка карата импичмент жарыялоо боюнча. Исмат, менин суроом, кечээ жакында эле Америка Кошмо Штаттын президенти Эр-Риядтагы жанагы чоң саммитке катышты. Анын арасында президент Алмазбек Атамбаев дагы барган болчу. Өз кезегинде коңшу биздин мамлекеттердин бир катар президенттери дагы ал Трамп менен кечиресиздер, коңшу мамлекеттердин президенттери да барышкан болчу, анда өз кезегинде жолуккан. Ошол жумушчу сапар менен кеткенде өлкөдөгү импичмент жарыялоо тууралуу да пикирлер пайда болбоду беле ошондо. Бүгүн эле Америка Кошмо Штаттын оңдогон шаарларында ошол Конгрессте жанагы биз айтып өттүк, импичмент жарыялоо жолдорун караштырууну сунушташты. Бул канчалык реалдуу экен, бул мүмкүн бекен? Бул боюнча басмалар кандай макалаларын жазышууда? Алгач ушул Трамптын Эр-Риядка болгон сапарына кичине токтоло кетсек, ал жакта ошол дүйнөлүк терроризм жана ислам мамлекетине каршы күрөшүү боюнча араб мамлекеттери менен бир катар аскердик келишимдерге кол коюлду. Ал анда көбүнчө басым ошол Европа өлкөлөрүндөгү терроризмге чектөө коюп, аларды жоклоо максатында долбоорлорду ишке ашыруу пландары каралды. Ал жерде Кыргызстан менен болгон мамилелерге токтоло кетсек, ал убакыттын тарлыгынан улам кыргыз жетекчилери менен жолукканга мүмкүн болгон жок. Башка мамлекеттер менен жолукканда дагы ошол терроризм маселеси талкууланды. Ошол терроризмдин очогу Европа мамлекеттери, ошондой эле араб өлкөлөрүндө катуу мындай таасирин тийгизип жаткандыгы баса белгиленди. Ал эми кийинки убактардагы кечээ бүгүн эле жарыяланган, анан кийинки убактарда ошол Американын коомчулугунда Трампка импичмент жарыялоо тууралуу сунуштар акырындык менен чыгып жаткандыгы бул Трамптын каршылаштарынын аракеттеринен болуп жаткан экен. Бирок бүгүнкү күндө ал импичментке канчалык толук негиз бар дегенге азырынча мүмкүн эмес экен. Себеби азыр Американын азыркы президенти Трамптын каршылаштары көп болсо бир 40%га чейин барат экен. Ал эми 20%дан ашык Американын тургундары, жашоочулары Трамптын саясатын толугу менен колдойт экен. Анын 19% болсо азырынча мүмкүнчүлүк берели, иштеп көрсүн, андан кийинки жумуштарына баа беребиз деп токтолуп турат экен. Трамптын каршылаштары дагы азырынча толук импичмент жарыялоо планы бар, бирок толук ишенимдүү кадам таштай албай турат экен. Себеби муну күтүү үчүн кичине сабыр кылып туралы. 1 жыл, 1,5 жылдай убакыт өткөндөн кийин коомчулукта анын сурамжылоосунун жыйынтыгында аракеттерге барабыз деген пландарын айтыптыр. Бирок азырынча Трампка оппонент катары күчтөр өзүнө толугу менен ишене албай турат экен. Рахмат, Исмат, маалыматыңызга. Кесиптешим Исмат Ибрагимов, Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамптын ага байланыштуу соңку келип жаткан жанагындай жаңылыктар, ошол ишмердүүлүгү жана айрым долбоорлору туурасында кеп салды.